Göz карандысыз суверендүү, өз алдынча мамлекетибиздеги демократиялык процесстердин буркан шаркан кайнап жатышыгы балким азыр болбосо дагы келечекте жакшы түшүмүн берер. Менин ойлонгонум, жанагы чет жактарда биздин Кыргызстаныбыз бар, өз өлкөбүз, өз элибиз бар деп сыймыктанып жүргөн этникалык кыргыздар бар эмеспи? Мисалы, Памирлик кыргыз боордошторубуз. Кыргызстаныбызга көчүп кетсек, Кыргыздын жерин жыттап, ошо жерде жашап, ошо жерде өсөк деп кыялданган Памирлик кыргыздардын бир канчасын Кыргыз өкмөтү көчүрүп келип, Нарынга, Алайга жайгаштырып жардам бергенде болду эле. Келерин келип алып, Кыргызстандагы реалдуулук табитине жакпай, Памирим эле жакшы экен деп кайра кеткендери болду. Келерин келип алган соң баарына кайыл болуп жашап калгандары болду. Саясий тирешмейлери, бирин-бири бийлик чокусунан аңтарып көңтөрүп иймейлери көп. Демократиялык Кыргызстандын демократиялык ызычууларын ошол Памирлик кыргыз досторубуз кандай кабыл алат болду экен деп ойлой берем. Алдыдагы сюжет Памирден Кыргызстанга көчүп келип, өлкөнүн плюсу менен минусун ичинен көрүп, таразалап, алдына максат коюп жашап келаткан Турганбай Памири деген жигит тууралуу. 3 жыл мурун бул желекти көрүү мен үчүн кыял болчу. Кудайга шүгүр, бүгүн мен Кыргызстанымдын борбору болгон Ала Тоо аянтында басып жүрөм. Кыргыз жерим, киндик каным сага тамбаса дагы, бир ууш топурагыңа куса болуп чоңойдум. Мен бүгүн жетип келдим сага, сен мени өз мээримиңе бөлөп алдың. Желбиреген желегиңди карачы, асман тиреген асабам, ыйык туткан туум менин. Кенимде ар бир баскан кадам мен үчүн чексиз бакыт. Кыргызстаным, ыйлабачы, гүлдөчү мындан дагы. Мекенге арнай ыр жазып, аны образга сала көркөм окуган Турганбай Памири Кыргызстанга мындан 3 жыл мурун келген. Памирде тооташ аралап жүргөн жигит башында бул жактын шарт салыктарына көн албай кыйналган. Биринчи Памирден Нарынга алып келди да, бизди биринчи эле Алай жак менен келдик. Тажикстан менен келип туруп, Нарынга келип жайгаштырды да, бүт Памирлик кыргыздарды. Окуучулар, үй бүлөлөр болчу. Памирден айылдан тоодон келип туруп, шаарга келип түшкөндө мындай шаар чоң көрүндү, анан элдер башка, мисалы бул жактын салттары башка да. Ошондой башкача сезимдер болду, мисалы ушундай жер бар экен, ушундай чоң шаар бар экен деп мындай. Турганбайдын ата-энеси азыр Алайда. Алар баласын билим алсын деп Бишкекке жөнөтүп, кем каржысын берип турат. Борбор калабыз Бишкек шаарына биз жайында келип мындай көрүп кеттик. Биринчи эле жолу Борбор калабызга келгенде да башка сезимдер болду. Келип бул жакта Ишеналы Арабаев атындагы колледжге тапшырдык, 9-классты бүтүпчү. Анан бул жакта азыр бир жатаканада жашап атабыз. Турганбай алгач Кыргызстанга келгенде кыргызча бир да тамга тааныбаганын, 3 жыл ичинде кыргыз тилин толук өздөштүрүп алганын айтат. Тамга окуганды, жазганды билчү эмеспиз да. Бул жакка келип, ошо алфавиттен биринчи тамгадан баштадык да. Анан бул жактан үйрөнүп баштадык. Негизи биз кыргызча эле сүйлөйбүз Памирде дагычы. Алдыда колледж, андан ары жогорку окуу жайларга тапшырып, памирликтерге билим берем, дос тууганымдын көзүн ачам деп максат кылып жүрөт. Мындай айыл жактан бул мындай кичине караңгы сымал болуп чыктым эле, азыр барып жаркыраган күндөй болуп, жылдыз болуп мындай барып көрүнө турган болсом, алар өздөрү сурабай эле байкашат. Мына бунун өзгөргөнү эмне себеп болуп атат? Бунун себеби эмне? Ал жакка барып билим алдым, мына мурун кандай бала болчу, азыркы учурда кандай бала? Сүйлөгөнүн карасаң, окуганын карасаң, жазганын карасаң, эмне биздин колубуздан ушул келбейби деп өздөрү эле ошону түшүнсө болот. Бирок мен да айтам да, педагогика мугалимдик жакка тапшырган менен мен бир мугалим менен чектелип калбайм. Болгону мен аны үйрөнүп алам, сабак бериш үчүн башкаларга, памирлик туугандар балдарына. Мен негизги максатым келечекте лидер болуп, памирлик кыргыздарга жардам берип, балким бул жакка көчүрүп келишине жардам бериш үчүн ошолорду максат кылып жүрөм. Ошондой жакшы окуп туруп, жакшы ишке орношуп туруп, биринчиден памирлик кыргыздарыма жардам берем деген максатым бар. Каарманыбыз биз менен жүрүп, кээ бир нерселерге капа болгонун айтып, башын жерге салды. Бул жакта памирликтерди жапайы кылып көрсөтүшөт экен деп таарынып, өздөрүнүн чыныгы турмушун ачык айтып берди. Билим жагынан артта, чындыкты айта турган болсом, техника жагынан, кийим-кечек, тамак-аш бүт түрү азыр кандай чыгып атса, ошондой да, мисалы телевизор бар, ал жакта телефон колдонулат, антенна бар,
болгон интернет жок, мындай жөнөкөй сүйлөшүлөт да. Телевизордон мисалы сыналгы спутникти колдонобуз. Спутниктен Афганистан каналдарын жана Кыргызстан каналдарын көрчүбүз да Памирде кезде. Анан телефон колдонулат. Болгон ал жакта свет жок да. Күн чырак, батарейка менен телевизор, ушундай телефон зарядтап ошондой неме кылабыз да. Жана жаш өспүрүмдөр кыздарды, жаш жетелик кыздарды бул турмушка берет экен 12 жаштан 13 жашка чейин. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Айтып бере аласызбы? Бул 12 жаш, 13 жаштан болгон экен. Ооба, бул аябай мурунку учурда да, чоң атабыздан да, чоң атабыздын учурунда ушундай болгон экен да. Бирок мен Памирде 16 жашка чейин Памирде жашап келдим. Бул 12 жаш, 13 жашта эч ким кызын берген жок. Турганбай азыр изденип, өзүн өнүктүрүп, тил үйрөнүп, эл таанып, жер көрүп жүрөт. Ал Кыргызстанга суктанып бүтө албай жатканын айтып, башкаларды да мекенди барктоого чакырат. Мен Памирден келип, ушул 3 жыл ичинде нарында жашадым. Анан быйыл кичине мындай өсүп, башка жерлерди да көрүп, Кыргызстан кооз жерлерин көргүм келди да. Анан ушу биринчи кадам Бишкекке келе баштадым. Андан кийин Ордолуу Ош шаарына, Кыргызстандын экинчи борбору болгон Ош шаарыны кыдырдым, Өзгөн мунарасы, тарыхый жерлерди де болдум да. Анан Жалал Абад жакта Сары Челекте болдук, эл суктанып жете албай, эң кооз көлү бар Сары Челекте болдук, Жалал Абадта болдук. Анан Кыргызстандын сыймыгы, Кыргызстан сыймыктанган таптаза Ысык көлүндө болдук. Ысык көлдө барганымда башкача сезим болду чынында. Түштүңүзбү көлдү? Көлгө түштүк, 2 жолу 2018-жылы бардык. Анан быйыл дагы бардык, мурун сүз алчу эмеспиз, азыр сүзгөндү үйрөнүп кадимкидей сонун экен көл. Памир тоолук жигит келечекте Кыргызстандан башка жака кетпей турганын, өлкөнү өнүктүрүүгө салымын кошууга бел байлаганын айтат. Элге оңой аралашып кетүү үчүн жергиликтүү кыргыз кыздарга да көз салып жүрөт. Эми ал үйлөнүү Кудайдын буйругу го, эми бул жактан үйлөнсө деле болот, анткени кан алмашканы жакшы да, аралашыш керек да. Турганбай Кыргызстанга келип, кыргыздардын орусча сүйлөгөнүнө таң калып бүтө албай келатканын белгилейт. Өзү да мажбур болгонунан орусча аралаштырып сүйлөп калган. Келечекте кыргыз тилин элге сиңирип, модага айлантам деп кыялданат. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын Кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кененин өзөнүндө, өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес кыргыз тилин жыдыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес кыйш айтып калпак кийип, кыргыз салтын, кыргыз кадырын унуткандар. Исмат Ибрагим Кутман Маматазим, Апта Сереп, 5 канал.